Уважаемый оргкомитет, парад участников первенства Кыргызской республики по боксу среди молодежи построен. Докладывал судья Юрий Зеленков. Вольно. Вольно! Биздин мелдештин катышчылары бүгүнкү спорт байрамдар менен чын жүрөктөн куттуктап кетет элем. Ушул балдарды алып келген агайларга терең таазим кылат элем. Ушул агайларыбыз бар болгула, десоңуз чын болсун. Ушул уюштуруп аткан комитетке дагы терең ыраазычылык. Ушул биздин мелдешке катышып аткан балдарыбызга травмасыз күчтүүлөр жеңсин деген элем. Чоң рахмат. Предоставляется ветерану кыргызского бокса, заслуженному тренеру Кыргызской республики, заслуженному работнику физической культуры и спорта Акерову Мамыт Акеровичу. Саламатсыздарбы, кымбаттуу биздин боксерлор, болельщиктер, баарыңарды жаш балдардын арасындагы Кыргызстандын биринчилигинин ачылышы менен куттуктайм. Кудай буйрса биз дүйнөнүн чемпиону Районго сиздерден күтөлгөн бойга жакшылык болсун, ийгилик болсун. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу агайлар, бүгүнкү белдештин катышуучулары. Биринчиден баарыбызды бүгүнкү спорт майрамыбыз менен куттуктайм. Бүгүнкү старт биздин спортчуларга кийинки мелдештерде чоң жетишкендиктерге алып келе турган старт болсун. Бүгүнкү мелдеште күчтүүлөр жеңсин. Экинчиден маалымат катары айтып кетет элем. Биздин Кыргыз Республикасынын Денитария жана спорт департаментинин буйругу менен 2023 жылдын башынан жаштар жана өспүрүмдөр арасында курама командаларга кураторлук кылуу жана курама команданы бекитүү биздин Өңчүмак спорт мектебинде жүктөлгөн. Ошондуктан бүгүнкү биринчилик өтүп жатат. Үчүнчүдөн ушул биринчиликти уюштурууда чоң эмгегисиз жардам колдоо кылып аткан биздин Улуттук бокс федерациясына терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин калыстарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Жакшы травмасыз өтүп, биздин спортчулар агайларыбыз үйлөрүнө аман-эсен кайтып алсын. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, спорт көрермандары, уважаемые участники соревнований, я хочу вас поприветствовать и поздравить с открытием очередного чемпионата республики среди молодежи. Хочу сказать, что в первом этапе все представители областей, городов Бишкек, Ош сформировали свои сборные команды путем отбора. И на заключительном этапе на этом чемпионате будет сформирована сборная команда республики среди молодежи. До этого нашим президентам и нашими гостями было сказано пожелания. Хочется, чтобы эти пожелания сбылись. А для этого, ребята, вам надо поработать. И будем работать над этим. Со стороны судейской коллегии я вам обещаю, что все бои будут со стороны судей смотреться и будет отдаваться только победителю. Пожелаю удачи вам. На этом хочу сказать, что чемпионат Кыргызской республики среди молодежи объявляю открытым.
Бекзат Абдрашидов. Обзервер турнира Бедалы Алыкулов, Айтё Иба. Biz қазір мына бұл жаштардың арасынан қарап, биыл августта болуш керек, Азия чемпионаты бар, қазірінше өлкө белгилелек, ошоға тандоо болуп атат. Мына қазір бу жерден тандасак, бир жагынан иштеген тренерлердин да сапатын көрөбүз, иштердин жыйынтыгын көрөбүз, тандалган балдардын да сапатын көрөбүз. Анан баягы курама команданын тренерлери дайындалса, мен ойлойм, ушу Азия чемпионатына жакшы дайындык менен барат го деп. Выездной соревнование бізде жоқ, сборы жоқ. Вот біздің сборный командалар тияқпайға шығып, крупный ошолы Қазақстан менен. Мына Қазақстандың мектебіне берген ақшалар крупный сомалар. Алар кетет сборға барат, выездка. Опытный, жақшы балдар менен матчы встреча кылат, турнирлерге катышат кетет. А биздики болсо айтып отурбайм жанагы. Вот ошол гендердин барын кесип аткан ошол. Тренерлер бар, балдар бар, но бирок балдарга опыт керек да. Быйыл биздин курама командабыз негизги 2 мелдешке катышып келди жылдын башынан бери. Бул январь айында Таиландда Азиянын биринчилиги болду. Ал жерде Кыргызстан боксерлору 7 коло медалдын ээси болду. 3 мушкерибизди кичине аны калыстардын кичине маселеси болуп калды да. Экинчи мелдеш бул Венгрияда эл аралык категориясын А деңгээлиндеги абдан 25 мамлекеттин катышуусу менен мелдеш өттү. Ал жерде биздин боксерлорубуздун бирөөсү алтын медалдын ээси болду, бирөөсү күмүш болду. Өспүрүмдөрдүн, жаштардын арасында мелдештер биз жыл сайын өткөрүп атабыз. Быйыл 2023-жылды дагы мына азыр жаштардын арасындагы мелдешти Кыргызстандын биринчилиги болуп атат. Ушул биринчиликтин негизинде курама команда түзүлөт. Быйыл жаштар арасында да чоң эл аралык мелдештерибиз бар. Бул Азия биринчилиги болот. Анан дүйнөлүк кубок болот. Ошого азыр жакшы даярдыктар болуп атат. Ошонун негизинде азыр курама команданы түзөбүз. Мен Ош шаарынан калыс катары Ош шаарынын курама командасынын мүчөсү менен жалпы Кыргыз Республикасынын 2005-2006 жылы төрөлгөн жаш улан кыздар арасында өткөрүлгөн чемпионатка келдик. Негизги максат жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу, бокс бөлүмүнө кызыктандыруу, ага машыктыруу. Эл аралык мелдештерде чемпионат Кыргызстандарда ар дайым калыстык кылып келе жатабыз. Ушул күнгө чейин эле калыстардын составын айта турган болсок, азыркы салыштырмалуу будан бир 15 жыл мурун дейли, 20 жыл мурун бу азыр өтө жогорку даражада. Эл аралык даражада калыстарыбыз көп. Мындайча айтканда 3 жылдыздардын ээси бар, 2 жылдын ээси бар, 1 жылдыздын ээси бар. Биз дагы ошого аракет кылып, ошол улуттук даражадан эл аралык даражага тапшырганга аракет кылып иштеп келе жатабыз. Кыргызстан боксу өнүгүү жолунда 2023 жыл ийгиликтүү башталды. Январь айында эле Бангкок шаарында биздин 7 спортсменибиз байгелүү коло медаль тагынып келишти. Андан тышкары Венгрия мамлекетинин Дебрецен шаарында биздин 2 спортсменибиз медаль тагынып келишти. Бул 86 килограммда Адылбек уулу Эркин алтын медаль тагынса, 48 килограммдагы Аманкул Асыл күмүш медаль тагынып келди. Мамлекетибиз жакшы поддержка берет, ажообуз да аябай жакшы поддержка берет. Бокска именно спонсор байкелерге чоң рахмат. Айбек Дилдебеков деген байкебиз жакшы поддержка кылат. Мирбек Дилдебеков деген поддержка жакшы кылат. Андан тышкары ушул бокс менен катышкан Талгат Козобеков деген досум жакшы билинбегени менен аябай чоң салым кошот. Темирлан Осмонов деген дос балабыз бар. Тоже өзү тренер болуп машыгат, бирок ага да карабай жаш өспүрүм балдарга аябай поддержка берет. Жана айтып кетсем, ушул жаш өспүрүмдөрдү бокска чакырат элем. Бокс бул шахматтай эле, бирок 10 эсе батыраак ойлонуш керек.
Hazır bizde hoşta boks kıyla canlanıp kaldı. Былтыр боксқа biz пропаганда қылдық, 3 машина қойып беріп. Андан кейін балдар да hazır көп bizde. Мына келдік bizde. Мынағыда да Құдай бұйырса 1-2 алтын алабыз деген үміттеміз. Мына чоңдорда bizde 3 финалист, 1 чемпионымыз бар. Ошто bizde шаарда жакшы акча бөлүп берген. Жаш балдарга айтып кетерим, тренировка кылсын. Азыр бул көрүп атасыңар, балдар телефондон баш көтөрүлбөйт. Андай болбош керек. Bizde тренировка кылышыбыз керек. Мына bizde чемпион Азияларыбыз бар. Чемпион миллерибиз бар. Ушуга чыгып Кыргызстан желегине желбиретиш керек. И жакшы окусун дейм. Тренировка эле кылып эле жатып албаш эмес, окуш дагы керек. Экөөнү бирдей алып кетиш керек.